Азырынча 50 бөбөктү гана батырган Актыл районунун Кайыңды булак айылындагы балдар бакчасы жакында кеңейип, ушул кезге чейинки бир катар ыңгайсыздыктар таптакыр жоюлмакчы. Ошондой эле кошумча 2 топ ачылып, дагы 25 тестер мектепке чейинки тарбия алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушмакчы. Мунун натыйжасында аталган калктуу пункттардын балдар бакчаларына муктаждыктары толугу менен чечилип отурат. Албетте буга жергиликтүүлөрдүн чечекейлери чеч. Мурун берки корпус кичирээк болуп тардык кылып аткан балдарга. Азыр жаңы корпус курулуп, кеңейип, жакшылап калды, буюрса жакшы. Балдардын дагы өзүнчө ойногон бөлмөсү да тар болчу. Азыр ар жака жаңы корпус курулуп, буюрса жакшы кеңейип, жакшы болуп калды. Улуусунда, кичүүсүндө кубанткан курулушка эл аралык Арис уюму чегерген 6 миллион 150 миң сом сарпталган. Бул сумманы өздөштүргөн Техногрупп курулуш фирмасы тарабынан бүткөрүлгөн 4 тараптуу имаратта бардык тиешелүү шарттар түзүлгөн. Колдогу маалыматтарга таянсак, Актыл районундагы 22 балдар бакчасында 1737 бөбөк тарбияланууда. Бирок алардын 90% эски жайларда жайгашкандыктан аздыр көптүр көйгөйлөр жок эмес. Ушуга карабай, баарысына тең мектепке чейинки тарбия берүү аракеттери жасалууда. Министрлер кабинетинин 229-тескемеси чыккан. Ошо тескеменин негизинде дагы биз балдарды бала бакчага тартууну санын көбөйтүү максатында дагы 8 тайпа ачтык. 8 тайпага кошумча тайпа ачтык. Ошо кошумча тайпага 102 бала тартылды бүгүнкү күндө. Ошондой эле келечек ээлерде татыктуу тарбия берүү жаатындагы ар кандай долбоорлорду жүзөгө ашырууда унутта калбаган. Бүгүнкү күндө бала бакчага тартылуунун пайызы 70% түзөт. Келечек билим берүү боюнча долбоору боюнча дагы 6 сааттык бала бакчалар ачуу, 3 сааттык программадагы бала бакчаларды ачуу боюнча дагы аракеттер көрүлүп атат. Чындыгында Актыл районунда мектепке чейинки тарбия берүүнүн сапатын арттырууга бардык ыңгайлыктары бар имараттардын жана жайлардын дээрлик жоктугу кедерги. Андыктан өтүүң тар болсо, дүйнөнүн кеңдигинен эмне пайда демекчи, кур дегенде 4-5 жаңы коюштарга которуу зарылдыгы корч. Ошол эле учурда бош турган имараттарда жок эмес. Маселен, кезегинде 5 сары фирмасына мыйзалып менчиктирген мына бул 3 кабаттуу имарат мамлекетке эч кандай кайтарылса дагы алигиче пайдаланылбай, эч кимге кереги жоктой. Адатылса статистикага таянсак, тутумуна Актыл району кирген Нарын облусундагы 146 балдар бакчасында 13.615 бөбөк тарбияланууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.